26 ноябрь дүйшөмбү Жалал Абад шаарына жаңы тротуарлар керек болчу. 27 ноябрь шейшемби Жалал Абад шаарында газ төлөмдөрүн төлөбөгөн жашоочуларга рейд өткөрүлдү. 28 ноябрь шейшемби өспүрүмдөргө көзөмөл күчөтүлөт. 29 ноябрь бейшемби ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер өз таланттарын тартуулашты. 30 ноябрь жума Айтматовго арналган Жалал Абадтагы иш-чараларга Роза Айтматова өзү катышты. 1 декабрь ишемби СПИД кандай оору, ага жаштар жооп издеп көрдү. 3 декабрь дүйшөмбү мүмкүнчүлүгү чектелгендерден шаар башчылары кабар алышты. 4 декабрь шейшемби шаардык кеңештин сессиясында эмнелер талкууланды? Жалал Абад шаарына жаңы тротуарлар керек болчу. Себеби шаардын инфраструктурасы жаңыланышы керек эле. Шаар тургундарынын айтымында айрым көчөлөрдө такыр эле тротуар жок болсо, айрымдары жаңылоого муктаж болуп келген. Тротуарларга быйылкы жылы гана көп көңүл бурулду. Тротуар болсо деле ал жерге асфальт төшөлгөн эмес да. Бул жерге асфальт төшөлбөгөн үчүн адамдар бар бир деле берки асфальт жол менен басканга туура келип калат. Азыркы учурда шаарыбызда баратып тротуарлардын курулуп жатканын көрүүбүз. Бул азыркы учурда эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Себеби мына жөнөкөй эле тротуарлардагы бул адамдардын коопсуздугуна мындай чоң эле таасирин тийгизет да. Жалал Абад шаарында бир жылда жалпы жонунан 15 көчөгө тротуар курулду. Алардын ичинен 8 көчөдө мурда тротуар болгон эмес. Быйылкы жылы атайын мектеп жана бала бакча жайгашкан көчөлөрдүн тротуарлары жаңыланды. Бардыгы болуп 4200 погона метр тротуар кирген 2018 жылычы. Бүгүнкү күндө ошол тротуардын бардырлары куюлуп 1000 погона метр жерге асфальт төшөлдү. Анын суммасы 1 миллион 200 миң сом түзөт. Андан сырткары шаарда 5 көчөгө асфальт төшөлдү. 2 километрге жакын 7,5 миллион сомдук. Шаарга караштуу Тайгарайып, Тошкучу айылдарында жалпы сол 10 километр жолго шагал төшөлүп, жалпысынан 18,5 миллион сомдук иш аткарылды. Жөө жүргүнчүлөр өтмөгү шаардык жолдор башкармалыгы тарабынан жасалып жатат. Учурда жолдун асфальтталууга чейинки жумушун тендерден утуп алган 2 курулуш компаниясы аткарып жатса, жолдор башкармалыгынын адистери асфальттоо иштери менен алек. Жалпысы ол 4 километр түзөт. Бүгүнкү күндө Фабричный көчөлөрүндө, Курманова көчөсүндө, Байзаков көчөсүндө, Тыныстанов көчөсүндө, Рахим көчөсүндө иштер жүрүп жатат. Тротуарды куруу, салуу. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаардык жолдор башкармалыгында жалпы 36 кызматкер эмгектенет. Аталган башкармалык тарабынан быйыл тротуарлардан сырткары окуучулардын коопсуздугу үчүн 17 мектептин тушуна жасалма тоскоолдуктар коюлган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарында газ акыларына болгон абоненттердин карызы 1 миллион 77 миң сомго жетти. Эми карызын өз убагында төлөбөгөндөргө газ берүү токтотулат. Буга чейин жазма жана озек эскертүүлөр берилгенине карабай, жыйынтык чыкпай келген. Мындан улам адистер өткөргөн түнкү рейдте газдын төлөмдөрүн кечиктирген абоненттердин үйлөрүнө туташкан газ өткөргүчтөргө пломба басылып, газ берүү убактылуу токтотулду. Адистердин айтымында газ колдонуунун эрежелери боюнча Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамы кабыл алынган. Анда абонент колдонгон газдын төлөмүн өз убагында төлөөсү шарт. Мекеме кызматкерлери 100 сомдон ашкан карызы бар колдонуучуларга газ берүүнү токтотууга кылуу. Мындан ары шаардагы бардык абоненттерге рейд жүргүзүлүп, карызы барларга чара көрүлөт. Ал эми абоненттер газды кайра улоо үчүн 595 сом айып пул төлөө менен кайра газды жандыра алышат. Эске сала кетсек, учурда Жалал Абад шаарынын аймагында газ төлөмүн убагында төлөбөгөн 3600 абонент бар. Алардын жалпы карызы 1 миллион 77 миң сом болгон. Биз негизи эсепти жеткизгенибизде, Жалал Абад газ филиалы эсепти абонентке жеткизгенде, ошол эсепте жазылган болот мөөнөтү. Ошол мөөнөттөн өткөзүлсө, газ эскертүүсү өчүрүлөт деген. Газга трубадагы кранды пломбалап, бул жеңил түрүн колдонтабыз. Пломбалангандан кийин кайра жандыруу үчүн биздин абонент барып бизге арыз жазыш керек жана ошо пломбанын жандырган ошо айып пулун төлөш керек. Жалал Абад шаарында жүргүзүлгөн түнкү рейд учурунда көчөдө жүргөн же түнкү клубтарда отурган өспүрүм балдар кармалган жок. Бул шаарда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка каршы жүрүп жаткан иш-чаралардын алгачкы натыйжасы катары бааланат. Ал эми мындай рейдтер шаар мэриясы менен ички иштер бөлүмү тарабынан дайыма жүргүзүлүп келет.
Буга чейин Жалал Абад шаарында өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулуктун саны өскөндүгү айтылган эле. Мындан улам жаштарга карата көзөмөл күчөтүлүп, рейдтер уюштурулууда. Бул жолку уюштурулган түнкү рейдке шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев өзү баш болуп катышты. Кыдыруу убагында кечинде көчөдө жүргөн өспүрүмдөр байкалбады. Акыркы убактарда интернет клубтарды иштеткендер да кечки саат 22:00дөн кийин өспүрүмдөр келип ойногонуна тыюу салып жатышат. Эгер 18 жашка чейинкилер келген күндө да аларды жашы улуу жакындары коштоп жүрүүсү керек. Klientler 10'a çeyin kiret, 18'e çıkıleceklerdi, уже 10'dan keyin surayız. Kançaya çıktın der, jelap, kakbalajını, ayağımında yakal. 18'e çıkkan bolsa kiret. Akçaya çıkılecek bolup akalarымен çoğu gelse, anda kirgizeriz. Siz akaları alat da moyununa. Oşul sevmeyin kirgizeriz. Özü olsa kirveyik. Рейд интернет клубтар менен чектелип калбай, эс алуучу жайларда да жүргүзүлдү. Анда 18 жашка толо элек бир өспүрүм кармалып, эскертүү берилди. Бирок жумуш берүүчүлөргө буга чейин жаш өспүрүмдөрдү иштетүү мүмкүн эместиги эскертилгени менен, бул эреже дайым эле сактала бербейт. Акыркы убактарда тынымсыз жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгы менен өспүрүмдөр кечкисин интернет клубтарга чыкпай калышты. Деген менен эс алуу бактарында көчөлөрдө алардын болушу мүмкүн. Ошол себептен да эми эс алуучу жайларга, эс алуу бактарына да кыдыруу жүргүзүлмөкчү. Кийинкисинде Кудай бурса пландаштырабыз. Ушу түнкү кафелерде, дүкөндөрдө, арак, сигарет саткан дүкөндөрдө ошол эле мыйзамда көрсөтүлгөн, азыркы башында айткан 185-мыйзамда. Жаш өспүрүмдөргө тамеки, сигарет, арак ичимдиктерин сатпоо боюнча. Мына акыркы ушул убакта жума сайын өткөргөндүн жыйынтыгынан бүгүн өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү интернет клуб, компьютерный клубтардан, игровой компьютерный клубтардан чыкпады. Бирок көчөлөрдөн кармалып келет. Жалал Абад шаарынын мэриясы өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында бир катар иш-чараларды белгилеген. Тарбиялык багыттагы аракеттер коомчулуктун катышуусу менен жүрүп жатат. Жалал Абад шаарынын мэриясынын буйругу менен түнкү өспүрүм деген рейдти өткөрүп жатабыз. Бул рейдтерди биз такай ар айда өткөргөнгө аракет кылып жатабыз. Бирок бүгүнкү күндөгү рейдтин жыйынтыгы менен биз көрүп атабыз. Бул Кыргыз Республикасы мыйзам 185-беренесине ылайык жаш балдар, 18 жашка чейинки балдар саат 10'dan кийин үй бүлөсүндөгү чоң курактагы жарандар менен жүрүш керек. Белгилей кетсек, мыйзам тарабынан түнкү саат 22:00дөн кийин жашы жете элек балдар улуулардын коштоосу жок көчөдө жүрүүсү тыюу салынган. Ал эми интернет клубтардан, эс алуучу жайлардан өспүрүмдөр кармалса, алардын ата-энесине жана интернет клубтарга айып пул салынат. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар өздөрүн коомдогу активдүү жарандар катарына кошуу аракетинде. Ал үчүн колдон келген өнөр таланттарын тартуулап, мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, жада калса чексиз деген ураандын астында чексиз мүмкүнчүлүк иш-чарасын уюштурушту. Бул иш-чарага бийлик жана коомчулук өкүлдөрү катышты. Чынара Кайназарова уулу эко 2015-жылы жол кырсыгына кабылып, ден соолуктарынан жабыркап майып болуп калышкан. Бирок мүңкүрө үйдө отуруп калбастан өзү чач тараш, кол өнөрчүлүктүн бардык түрүн үйрөнүп, уулун болсо музыкалык аспаптарды черткенге, ырдаганга үйрөтүүчү иримдерге катыштырып келет. Сулуулук салонунда иштебесе да, чеберчилигин сатыкка чыгарбаса да, кезекте турган дайымкы кардарлары бар. Мага соцзащита ушу данакер коом менен тааныштырды да. Жаңы жашоого умтулуу, кантип жумуш отуруп жумуш кылууда. Ошол жумушта ушу эжелер менен тааныштым. Окутту, бекер окутушат, үйрөтүшөт. Кантип тыйын табышты аракетти да, мынтип айтканда тиричилик кылышыбыз керек. Эмгең бийик зортодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз, көкөлөп учуп барабыз. 3 айдын ичинде гурларды үйрөндүм, көп немелерди, күйлөрдү үйрөндүм.
сымбатыңды. Бүгүнкү күндө майыптардын коомдук бирикмелери областтын көпчүлүк район шаарларында ар башкача аталышта бар. Жалал-Абад шаарындагы Даанакер коомдук бирикмеси болсо, областтагы бардык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды топтоп, алардын өнөр таланттарын жумурай журтка тартуулады. Ал эми ошондой эле бүгүн филармониянын залына ошо жергиликтүү бийликтеги органдагылар, мектеп мугалимдери, детсадтар, ошондой эле мекеме ишканалардын бардыгы ушу биздин кичинекей чакан чыгармачылык кечебизге бардыгы келип отурушат. Мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын ийгиликтери ырбий, кол өнөрчүлүк менен гана чектелбейт. Алар спорт жаатында да активдүү. Кол күрөш боюнча 3 жылда эле республикалык спартакиадада 14 алтын медалды, 5 жолу Азия чемпиондугун, дүйнөлүк деңгээлде 1 күмүш жана 1 коло медалдарын багындырууга жетишкен. Мамлекеттин желегин желбиреттирүүгө үмүттөнөм. Албетте оозго алынаарлык жетишкендиктеринде жергиликтүү бийликтин колдоосу чоң. Жалал-Абад шаар мэриясы быйылкы жылдагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерди коргоо күнүнө карата 634 адамга 500 сомдон акчалай белек тапшырууда. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 634 адамыбызга жана ошондой эле көзгө мүмкүнчүлүгү чектелген жана балдардын психоневрологиялык клиникасына дагы жардамдарыбызды көрсөтүп келебиз. Бул жалпы эсебинен 342 миң сом каражат бөлүнгөн. Буюрса булар дагы өз убагында бардыгына жеткирип, дагы мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди коштоосуна биз тилектешпиз. Эске сала кетсек, Даанакер майыптар бирикмеси 2010 жылы түзүлгөн. Ал эми Жалал-Абад шаарында 1114 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Аларга ай сайынкы акчалай жана башка камкордуктар каралган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенти Зейнеп Исакова Чыңгыз Айтматовдун мааракесине карата уюштурулган иш-чараларга көп катышат. Бирок бүгүнкү илимий конференция өзгөчө болгонун айтат. Буга чейин Чыңгыз Айтматов Жалал-Абад шаарында төрөлгөндүгү тууралуу угуп жүрсө, эми Залкар жазуучунун Жалал-Абадка байланышкан тагдыры тууралуу так маалыматка ээ болду. Чыңгыз Айтматовдун Жалал-Абад шаарында туулганы жөнүндө маалыматым бар болчу. Бирок бүгүнкү конференцияда жаңы уккан маалыматтарым көбүнчө Чыңгыз Айтматовдун балалыгында болгон окуялары болду. Аны карындашы Роза Айтматова да жана ошондой эле Үмүт Култаеванын берген маалыматтары өтө жандуу, таасирдүү болду. Ошолордон алдым. Роза Айтматованын айтымында Чыңгызды Чыңгыз кылып тарбиялаган шекер айылы экени талашсыз. Бирок атасы Төрөкул Айтматов кызмат аркылуу 1927 жылдан 1929 жылдын апрелине чейин Жалал-Абадта жашап, Чыңгыз Айтматовго туулгандыгы тууралуу күбөлүктү да ушул жерден алган. Тилекке каршы ал документ бүгүнкү күнгө чейин сакталган эмес. Берди ЗАГСта чынында анын Жалал-Абадтын ЗАГСында анын төрөлгөндүгү жөнүндө жазуу бар болуш керек деп ойлойм. Болгон шарт ошондой болгон. Жалал-Абадка келип, ал метриканын копиясын алып кетүүгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Апам деле ойлоптур, барып алсам, ошол жактан алдым эле метриканы деп. Бирок келе алышпайт. Анан шекердин сельсоветинен ой баягыда ушинтип төрөп кетпедим эле, ошонун справкасын жазып бергиле деп анан шекердин сельсоветинен справка алып, ошонун негизинде паспорт алат. Мына ушундай тарых. Роза Айтматова 90 жылдык юбилейди белгилөөнүн маанисин жогору баалап, ыраазычылык билдирди. Аны Чыңгыз Айтматовдун 80 жашын белгилөө алдында жазуучунун көзү тирүүсүндө айткан сөзү менен толуктап өттү. 80 жылдыгымды өзүмдүн үй-бүлөм менен, жакын адамдарым менен белгилеп койсом деле болмок. Мага эч кандай бир чоң масштабта өткөрүүнүн кереги жок. Бирок эгер окурмандарга, жаш муундарга ушул жылды өткөргөндөн кандайдыр бир жакшы таасири болсо, анда макул атай бергиле дейт. Ансыңарындай бул 90 жылдыкты деле биз өзүбүздүн үй-бүлө менен белгилеп эле койсок болмок. Бирок азыр ушунчалык кенен масштабта өтүп атат. Аталган окуу жайында мааракелик иш-чараларды жыйынтыктоо 2 күнгө созулду. Анда көргөзмө жарманке, концерттик программа жана эл аралык илимий практикалык конференция болду. Чет өлкөдөн, алыскы жакынкы чет өлкөдөн 2000ге жакын студенттерибиз бар. Алардын сабак учурунда окуу пландарына кошулган, кирген темалар бар. Бул адабият жаатында, тил жаатында,
ошондой эле мына философиялык жана социалдык илимдер жаатында кадимкидей окуу программаларыбызга кирип окутулуп жаткан темалар бар. Мына ошолордун жыйынтыгын ошол кечээ бүгүн биз чыгарып жатабыз. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарынын бир аймактык башкаруусу Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүрсө, борбордук көчөлөрдүн бирине Нагима Айтматованын ысымы берилген. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багынын жанындагы аянтка жаштар жана шаар тургундары чогулуп, аларга атайын программадагы шоу-концерт коюлду. Ар бир номердин артынан СПИД оорусу тууралуу коомчулук билиши керек болгон маалыматтар суроо иретинде көрүүчүлөргө берилип, алар жооп узатып жатышты. Туура жооптор үчүн кызыктыруучу белектер байгеге коюлган. Чукпайт, бирок неме сакташ керек да, адамдарчы жугузуп, бирдакы анимация этиш керек. Коркунучтуу жугуштуу оорудан сактануу тууралуу элге кеңири маалымат жеткирүүнүн мындай жаңыча форматы Жалал Абад шаар мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети тарабынан ишке ашырылып, ага өкмөттүн областтагы өкүлчүлүгү, Кызыл Жарым Ай коому жана СПИДке каршы күрөшүү борбору колдоо көрсөткөн. Биринчи кезекте бул бир айлыктын ичинде ар бир окуу жайда жана ишканаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Вичилдети боюнча кантип жугузуу жана анын боюнча үстүнөн кантип иштөө боюнча. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө мына Жалал Абад шаарыбыздын бар драма театрдын алдында бүткүл окуу жайлардан студенттер менен жана жаштар менен биргеликте ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Жугу жолун да билет экенсиздер, сактанганды да билет экенсиздер. Мен сиздерге кааларым ушул өзүңөрдүн турмушуңуздарда ошол бул оорудан сак болуп, ошону өзүңүздөрдүн билимиңиздерди өзүңүздөргө жумшаңыздар. СПИД оорусу денеге жуккандан кийин 6 айдан 10 жылга чейинки аралыкта билинет. Андыктан оорудан сак болууну өзгөчө жаштар жакшы өздөштүрүшү керек. Иш-чарага 500дөн ашуун жаштар катышып, өздөрүнүн бул илдеттен кабардар экендиктерин тастыкташты. Бизде кичинекей китепчелер бар болчу. Ошолордон окудук. Кээинкилерин эжекелер өздөрү дагы айтып беришти. Эжекелерибизге да чоң рахмат. Биз деле аракет кылдык. Эске сала кетсек, өстүбүздөгү жылдын 10 айында Жалал Абад шаарында СПИДке чалдыккан боюнча 11 адам катталып, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 7ге аз. Ал эми область боюнча быйыл өткөн жылга караганда 37ге аз факты катталган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абадтагы кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнүн окуу өндүрүштүк ишканасы аярлуу жарандардын башын бириктирип, алардын коомдогу статусун көтөрүп келет. Бүгүн өндүрүштө артыкчылык көрсөткөндөргө сыйлыктар тапшырылды. Буга ишканада иштегендер ыраазычылыктарын билдиришти. Шаар акимчилигине жардамдал көрсөтүлүп, ушундай өзүбүздүн ишканабыздын күчү менен жалпы ушу коллектив биргелешип, чогуу келип, эми ушу бири-бирибиз менен жолугуп, сүйлөшүп, ушундай отурабыз. Бүгүн эми майыптарды сыйлоо күнүндө бардык мына ушу биздин коллективге тынччылык, аманчылык, узун өмүр, бакталай калып келем. Чоң рахмат. Жалал Абадтагы аярлуу балдардын психоневрологиялык борбору жергиликтүү бийликтер жана коомчулук тарабынан дайыма камкордукка алынып келет. Бул жайда да балдар үчүн заманбап имарат курулуп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Бүгүн балдарга арналган кеңири программадагы концерт жана оюн зооктор уюштурулду. Бардык шарттары менен ушул ички пандустары, лифттери менен акыркы ушу заманбап жашынакай республикалык реабилитациялык борбор түшүп атат. Кудай буюрса, ушул берилгенден кийин бул өзгөчөлүктөр ушул күндүзгү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн күндүзгү бөлүм да ачылат. Эне атага ушул эртең менен алып келип, кечинде алып кеткенге мындай шарт түзүлүп атат, Кудай буюрса. Жалал Абад шаарынын мэриясы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга камкордук көрүүнүн 1 айлыгын жарыялаган. Анын алкагында 15 ноябрдан бери аярлуу жарандарды колдоо иш-чаралары жүрүп келет. Айлык 15 декабрга чейин улантылып, бекитилген пландуу иштер аягына чыгарылмакчы. Биз Жалал Абад шаарында мэриянын буйругу менен биз Костиков жана ошондой эле жаш балдардын психоневрология клиникасы жана Мерим Булак ошондой эле данакер коомдоруна жардамдарды берип келебиз. Бүгүнкү күндө мына азыр психоневрология клиникага барып өз катышып жардамыбызды берип келатабыз. Биз дагы жыл ичинде Ыйгармыктуу өкүлдүн резерв фондунан булардын муктаж болгон маселелерине чечип бергенге, кийим кечесине, дар-дармегине
колдоо көрсөтүү иретинде дайыма акча каражатын бөлүп келе жатат. Мына бүгүн дагы ыгамдуу өкүлүнүн резерв фондунан керектүү акча каражаты бөлүп берилди. Ошондой эле биз мына жаңы жылдын астында дагы атайын келип ушу балдарга татууларды берип, жылуу кийим кечелерин берип, ыгамдуу өкүлүнүн резерв фондунан куттуктап, тапшырып берип кетебиз. Эске сала кетсек, Жалал Абад областы боюнча ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 39 миңден ашуун болсо, Жалал Абад шаарында бала кезинен майып болгон 1144 адам бар. Алардан 367-си 18 жашка чейинки жаш балдар болсо, 694-ü жашы улуулар. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаардык кеңешинин болуп өткөн сессиясында депутаттар арасында бүйүр кызыткан талаш-тартыштар жүз берди. Депутаттарды республикалык бюджеттен берилүүчү дем берүүчү гранттар жана мамлекеттик ипотека компаниясы тарабынан бюджет кызматкерлери үчүн курулуучу көп кабаттуу турак жай маселелери көбүрөөк кызыктырды. Жалпысынан алганда сессияда 20га жакын маселе каралып, алардын баары шаар турмушу үчүн маанилүү эсептелет. Шаардагы билим берүү мекемелери республикалык дем берүүчү грант алууга 12 долбоор беришкен. Аны алуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 30% үлүштүк колдоо болууга тийиш. Бул маселеде депутаттар арасында талаш чыгып, эмне үчүн айрым аймактар үчүн долбоор жок деген пикир айтылды. Бирок акырында депутаттар үлүштүк колдоо көрсөтүү боюнча добуш беришти. Проект жазган мектептин директорлори, садиктин жетекчилерине мен рахматын айтат элем. Себеби ошо садиктерди оңдоп атат. Если ушул нерсени биз республиканын бюджеттен кылбасак, анда биз бул жергиликтүү бюджеттен кылышка туура келет. Ошон үчүн бул жакшы нерсе. Жылында мына 9 миллион акча бөлдүк азыр жергиликтүү бюджеттен. Кудай кааласа, мына 2019-жылы ошо иштер аткарылат деген чоң үмүттөбүз да. Быйыл мынакей аткаруу бийлиги, шаардык мэрия, шаардагы мекеме ишканалар менен биргеликте жалпысы 12 долбоор иштеп чыктык. Бул Steam грантка жөнөтөбүз бул долбоорлорду. Мына бүгүн шаардык кеңеш өзүнүн чечимин чыгарып берди. Анын ичинен жалпы 12 долбоордун суммасы 32 миллион сомго жакын долбоор. Анын 9,5 миллион сомун жергиликтүү бюджет 30% үлүштүк каржылоо кылып бериш керек. Калган 22 миллиондон ашык сумманы республикадан сурап жатабыз да. Ал эми бюджеттик кызматкерлер үчүн мамлекеттик ипотека компаниясы куруш керек болгон көп кабаттуу үй маселесине келгенде дагы талаш-тартыш жаралды. Депутаттар ипотекалык 7% үстөктү көп, ал 4%га түшсүн деген пикирди айтышты. Шаардык кеңештен бир эле сунуш кылдык эле. Биз ошол 7% эмес 4%га берсе. Эмнеге дегенде биз коомчулукта деле мына айтылып жүрөт, жеке ишкерлерге 4%-тан берет экен ошо Российско-кыргызский фонд. А эмне үчүн бизге ушу эл келип ошо ГИК, государственная ипотечная компания келип туруп бизге медиктерге, мугалимдерге үй куруп беребиз деп атса, 7%-дан берет. А ошол эле 4%-дан берсин, анан 15 жыл рассрочкасын берсин. Биздин оюбуз ушундай. Мамлекеттик ипотека компаниясынын Жалал Абаддагы өкүлү, эгер депутаттар колдосо, Жалал Абад шаарына ар тараптуу ыңгайлуу 5 кабаттан турган 60 пәтерлүү үйлөр салынарын жана арзан баада берилерин айтат. Дагы бир артыкчылыгы, ипотекага берилүүчү үйлөр алдын ала төлөмсүз берилмек. Турак жай эконом класс болуп, 1 жана 2 пәтерлүү болот. Мунун артыкчылыгы, бул үйлөр толук жашоого ыңгайлаштырылган, орусча айтканда под ключ, арзан баада, анан алдын алуу төлөнчү взносу жок болуп эсептелет. Ошол жагы менен өтө ыңгайлуу болуп эсептелет ойлойм. Шаар мэри Мураталы Тагаевдин айтымында, берилүүчү участок көп жылдардан бери пайдасыз жатат. Ал жерге көп кабаттуу үй куруп, дарыгерлерге жана мугалимдер үчүн арзан пайызда берүү зарыл. Көп кабаттуу үйдү курууда жергиликтүү бюджеттен ашыкча чыгым сарпталбайт. Болгону шаардык кеңештин макулдугу эле керек. Депутаттарга биз айтып деп түшүндүрүп, ошонун негизинде депутаттар колдоп беришти. Буйруса биз тийиштүү ошол жогорку турган органдарга жөнөтөбүз. Жалал Абад шаарында ошол жерге макулдук берилди. Жалал Абад шаарына дагы ошол ипотекалык компания менен көп кабаттуу үй курсаңыздар болот деп маалымат беребиз. Ошол өкмөттөн, республикалык бюджеттен каржыланчу маселе, ошонун негизинде бул көп кабаттуу үй курулат. Мен ойлоп турам, бул боюнча ошол жогору жактагы органдар ар бир аймактын баягы элинин жашоо шартына жараша баасын аныктап берет го деген ой бар.
Сессиянын жүрүшүндө шаар үчүн пайдалуу бир нече чечимдер кабыл алынды. Ар бир маселе боюнча чечим кабыл алууда шаар депутаттары принципалдуулукту көрсөтүшүп, жалпы кызыкчылыктарды эске алышты. Ал эми өзгөчө талаш тартышты жаратып жаткан ипотекага берилүүчү көп кабаттуу турак жай куруу маселесинде колдоого алышып, шаар тургундары үчүн сапаттуу үй куруп берүү талабы коюлду. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү күндө орто жана кесиптик окуу жайлардагы студенттерге түзүлгөн шарттар жана окуу жайдын ишмердүүлүгү талапка жооп береби? Орто окуу жайда билим алып жаткан студенттер коомдук иштерге активдүү катышуудабы? Алар үчүн окуу жайдын ичинде атайын социалдык маданий иш-чаралар өткөрүлөбү? Муну Жалал Абад шаар мэриясы көзөмөлдөп текшерүүгө алды. Биринчисине малышын берди. Экотехинспекция санитардык көзөмөл борбору, Жалал Абад суу канал башкармалыгы жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адистеринен түзүлгөн комиссия номер 75 кесиптик лицейден текшерүүнү баштады. 25-ге чейин, 28-ге чейин чыгат да. Просто мен өткөн айтам, бул айтпай элем ал бирөө. Силер деп чукпайсыңар дей. Сууну куюп атып жак деп. Номер 75 кесиптик лицейинде жалпы 426 студент билим алат. Окуу жайдын ашканасы бардык талаптарга жооп берген менен айрым сабак өтүлүүчү кабинеттер суук болуп чыкты. Жылуулукту өлчөөчү термометр да коюлбаган. Лицейде күн нуру тийбеген бөлмөлөрдө жылуутуу системасы да начар экендиги айтылды. Бизде жылуулук в основном биздин лицейде 3кө бөлүнөт. Биздин главный корпусубуз твердый топливо менен отопление жүргүзүлөт. Бир жылына 40 тонна көмүр кетет. Быйылкы жылы көмүр алынган. И окуу корпусубуз толугу менен отдельный котельныйыбыз бар, индивидуальный котельщиктерибиз бар. Ал жер көмүр менен жылыйт. А бул эми общежитие, бул жерде котельныйыбыз жок, бирок биз өзүбүз күчүбүз менен паровое отопление курганбыз 2014-жылы. Бул жер электричеством отапливаться этилет. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул жер соответствует температурага. Анан тиги главный корпуста баягы күнгөй тескей болуп калган себептен 1-2 класстарда температура төмөнүрөөк болушу мүмкүн. Ал эми кесиптик окуу жайда социалдык маданий иш-чаралар байма-бай өткөзүлүп келет. Мамлекет тарабынан жарыяланган айлык, жумалык акцияларга да катышат. Азыр Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чоң иш-чара даярдап жатышат. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына СПИД боюнча, суицид боюнча, жанагы балдарды уурдап тоноо боюнча ар маалы менен өзүнчө бөлүнгөн адам бар, иш жүрүп турат. Мен мындай деп айтпайм, мен баардыгы эле жакшы деп, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө дери бир дагы мындай регистрация болуп, мындай бир жамандык ишке барып, бир андай случайлар болду эле. Филармониясын арендовать эттик. Бул жерде мугалимдер тарабынан балдары, өзүбүздүн балдарга Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимдик спектакли коюлуп берилет. Аталган кесиптик лицейдин жатаканасынын имараты 1952 жылы курулган. Учурда эскилиги жетип, жараксыз болуп калышы мүмкүн эле. Бирок жетекчилик даярдаган долбоор боюнча Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө талапка жооп берет жана бардык шарттар түзүлгөн. Ар бир балага бир кусок нан, бир кружка чай, сахар кечкурун саат 7-8-де. Орто окуу жайлардын ишмердүүлүгүн караган рейд өз ишин андан ары номер 1 кесиптик лицейде улантты. 434 студенти бар. Бул лицейде да жылуулук системасынын начардыгы айтылды. Учебный корпуста биз азыр күндүн андай эле суук болгонуна байланыштуу биз саат таңамал 5тен саат 10-10:30 чейин жагып атабыз да. Биздин окуу процессибиз саат 1ге чейин. Ошонун негизинде бизге кичине замечание болгондур, бирок 14-15 градус жылуулукту берип атат азыр өчкөндөн кийин деле. Ал эми жаңы мезгилде 18 градуска чейин жылуулук бар да. Жогоруда аталган эки окуу жайдын китепканасына азырынча баш баккан бир да студент жок. Анын бирден бир себеби бөлмөнүн сууктугу. Бул көйгөйдү номер 1 кесиптик окуу жайы китепкананы башка кичирээк жылуу аудиторияга мобилизациялоо менен чечкен. Библиотеканы мобилизация кылабыз учебный корпуска. Бир класс бошотуп, ошол жерге неме кылган аракет кылабыз, кышкы суук мезгилде. А жайкы мезгилде ал жер жакшы мындай салкын сабак караганга ыңгайлуу болуп эсептелет да. Эми ал жер ысытуу үчүн абдан чоң каражат керек. Биз ал ысытабыз дегенден көрө биз кышында ошо библиотеканы убактылуу мобилизация кылып турабыз класстарга. Керектүү китептер, немелер менен.
Ал эми жатаканада студенттерге түзүлгөн шарттар талапка жооп берет. Андан сырткары кесиптик лицейдин быйылкы жылдагы чоң ийгилиги жаңы заманбап лаборатория курууга жетишкен. Лабораториябыздын үстүнөн суу өтө баштаганда анан проект жазылып, ошол проект иш жүзүнө ашып азыр толугу менен ремонт болунду. 14-15 миллион сомго ремонттолуп, 14-15 миллион сомго азыр оборудованиясы коюлуп атат. Бул жерге 10 цех курулду, жана 2 чоң кана курулду, ремонттолду. Бүт окуучуларга керектүү окуу куралдары менен жабдылган, акыркы заманбап интерактивный доскалар менен, интернеттер менен бүт коюлган сабактын өткөнүн жана технический обслуживание цехтеринде кызматты көрсөтүп турган баарын байкоо жүргүзө турган видеолор менен, видео камералар менен орнотулду. Жалал Абад областык санитардык эпидемиологиялык борборунун гигиеналык дарыгерлери студенттердин ден соолукка зыянын тийгизбеген шарттарда билим алып жатышкандыгын квартал сайын текшерип турушат. Андан сырткары ушул сыяктуу уюштурулган рейдтердин артынан айрым кемчиликтер жоюлуп турарын айтат дарыгер. Жылуулук өлчөмү 1-2 зданиянын борборлоштурулган эмеге уланбаганына байланыштуу бир аз төмөн чыкты. 16-17 ушундай. Негизи нормада 19-дан 20ге чейин болуш керек. Окуган баланын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келбеш керек. Ал уютный, ыңгайлуу шартта, мындай удобный отуруп окуш керек. Адам ыңгайлуу шартта жылуу жерде отургандан кийин ага бир творчество, илимге, аракет жана мугалимге шарт түзүлөт да. Жалал Абад шаарынын мэриясы орто кесиптик окуу жайлардын абалын жыл сайын жеринде текшерип, жыйынтыгын коллегияга алып чыгат. Алардын ишмердүүлүгүн андан ары жакшыртуу үчүн сунуштарды беришет. Кандай дагы проекттер тартып атат окуу жайдын жетекчилиги тарабынан, ушул жерде окуп жаткан окуучуларга, студенттерге кандай шарттар түзүлүп атат? Ошол ишмердүүлүктөрүн биз жалпы ушу текшерип, коллегияда ушу алып чыгабыз да. Эгерде кандай көйгөйлөр болсо, ошолорду биз коллегияда карап, ушул проблемалар коюлат. Тапшырмалар токтомдун негизинде тапшырмалар берилип, ошол тапшырмалар аткарылыш керек да. Рейдтин алгачкы күнүндө номер 75, номер 1 кесиптик лицейлери жана педагогикалык коллежди текшерилди. Жеринде текшерүүлөр мындан ары да уланат. Анткени Жалал Абад шаарында 8 атайын орто окуу жайы бар.